2019 жылдын 25 июлунда Москва шаарындагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин академиясынын спорт комплексинде муайтай боюнча турнир болуп өттү. Турнирде терилген спортсмендер мелдешти. Аталган беттешүүдөн жеңген жеңүүчүлөр Белград шаарындагы Европалык 14-чү ачык чемпионатына жолдомо алышат. Турнирдин алдынан Кыргыз элчилигинин миграциялык комитетинин жана Москвадагы коомдук уюмдардын ичинен Алабука коомдук уюмунун жетекчилери да конокко чакырылган. Муайтай федерациясынын жетекчилерине Кыргыз Республикасынын Москвадагы элчилигинин жана миграция комитетинин атынан Абдуманап Абдубахапов, Алабука коомдук уюмунун жетекчиси Болот Ташпулатов ардак грамоталарын, сыйлыктарын тапшырышты. Ошондой эле турнирге катышкан спортсмендерге да сыйлыктарын беришти. Өз кезегинде Муайтай федерациясынын жетекчилери, Муайтай федерациясынын Россияда президенти Артур Арутюнян, Москва боюнча Муайтай федерациясынын президенти Анатолий Воскобойник, вице-президенти Ыктыяр Калбек уулу, ошондой эле карате боюнча жеке-жеке мушташуу ассоциациясынын президенти, Гостуманын депутаты Евгений Герасимов, Кыргыз элчилигине миграциялык комитетинин өкүлдөрүнө сыйлыктарын тапшырышты. Турнирдин уюштуруучулары Евгений Герасимов, Анатолий Воскобойник, Ыктыяр Калбек уулу буларга токтолду. Этот спорт стал популярен у нас в Москве, что многие ребята этим занимаются не только для того, чтобы научиться махать кулаками, а для того, чтобы воспитать в себе силу духа, характер и иметь возможность, если что, защитить себя и близких. То есть таец никогда не будет нападать на кого-то, не обидит ни маленького, ни взрослого человека. Поэтому всем удачи желаю побед, а вашим бойцам также желаю побед, удачи. И я рад, что у нас такие очень дружеские, тесные, теплые взаимоотношения. На отборочные соревнования приехало около 20 городов с России, показать свой профессиональный уровень, показать свое мастерство. Приехали ребята, которые занимаются тоже здесь у нас в Москве, которые киргизы занимаются. Они показывают очень профессиональный профессионализм, стремление и волю к победе. Наша федерация Муай-Тай, Московская федерация Муай-Тай таиландского бокса всегда сотрудничала и поддерживала спортсменов с Киргизии. Помогаем оборудовать и открывать спортивные залы. Дагестан, Татарстан, Томский, көптөгөн Россиян шаарлар келтат. Бул жерде уткандар Россиянын сборный командасына өтөт. 20-сынан 26 августка чейин Белград шаарында чемпион Европага катышат. Биздин посольствого миграция кызматкерлерине, диаспора адамдарына, ушул кыргыз балдарды колдоп, анын үстүнө мен да колдоп келгенине баарына рахмат айтам. Москвадагы Муайтай федерациясынын вице-президенти Ыктыяр Калбек уулу көп жылдардан бери эки элдин ортосунда мамилелерди бекемдеп, машыгууларды, турнирлерди өткөрүп келе жаткандыгы чоң сыймык экени миграция комитетинин өкүлү Абдуманап Абдубахапов жана Алабука коомдук уюмунун төрагасы Болот Ташпулатов буларды айтып өтүштү. Өтө жакшы бир чоң өбөлгө түзүлүп, ушундай чоң мероприятие өтүп атат. Биз өтө кубанычтабыз. Ушул жерге келип, биздин кыргыз жигиттерибиз дүйнөнү дүргүрөткөн чоң мероприятияда биздин кыргыздын желегини бийикке көтөрүп жүргөнүгө биз сыймыктанабыз. Бүгүн ушул орустар менен кыргыздардын ортосунда ушул достук маанидеги ушундай спорт уюштурулуп жатыптыр. Мунун эң негизги максаты спортчуларга биздин ошо орустардын спортчуларына кошулуп, биздин кыргыз спортчуларына да жол ачылган турат Европага. Эң негизгиси бизди кубандырган ушул Россиядагы Муай-Тай федерациясынын башында жетектеп аткан ушу биздин кыргыз жигиттерибиз, ушу Ыктыяр деген жигитибиз жетектеп атат, аябай кубандырбай койбойт да. Өзү негизи Ыктыяр баягы спорт чебери, илгертен эле ушул булардын башчысы Анатолий Иванович деген алда спорт чебери, ушул Муай-Тайдын президенти, булардын достугуна бир 20-25 жыл болуптур. Ушул Бактиярды өзү ушул жерде тарбиялап өстүргөн экен да, спорт жагынан. Орус эли менен ушундай бекем достукта айтып коет го, дүйнөдө спорт менен маданият дейт, мамлекетибизди бийик көтөрүүдө да ушул спорттун орду чоң да. Биз аябай кубанычтабыз. Ошону менен бирге эле Муай-Тай күрөшүндө чогуу иш-чараларды өткөрүшүп кызматташып келе жаткан Евгений Шангин,
Ыктыяр Калбек уулунун эмгегин баалап өттү. Мы производители экипировки, давние друзья и партнеры Федерации Муай-Тай. Давние друзья, с Бахтияром мы являемся давними приятелями, вместе выступали. И после спорта продолжаем общественную деятельность, вместе воплощаем в жизнь спортивные проекты, такие как отбор на чемпионат Европы. Наше участие как выглядит? Мы предоставляем экипировку для спортсменов. Также продолжаем вместе с диаспорой, с киргизской, очень большое влияние. Кыргызы имеют на спорт очень хорошие бойцы, очень хорошие спортсмены среди этих ребят. Но надеюсь, что наше сотрудничество на этом не остановится. Мы полны планов, полны идей, воплощаем их в жизнь, поддерживаем вместе с представителями диаспоры, поддерживаем спортсменов, показываем им какое посильное содействие в экипировке, в залах. Это все благодаря представителям диаспоры. Очень большое дело мы делаем. И хочу, чтобы все нас поддерживали. Мы вместе с киргизами. Мир, дружба, май. Мадина Жапарова, Гүлдеста Капарова, Бактыгүл Алымкулова, Супара каналы, Москва шаары, 2019 жыл.